март Ноорuz майрамына карата Коргоо министрлигинин Түштүк Батыш оперативдүү командачылыгынын бардык аскер бөлүктөрүндө майрамдык иш-чара өткөрүлдү. Быйылкы жылы жылдагыдан өзгөчөлөнүп, Ош гарнизонунда жайгашкан Коргоо министрлигинин аскер бөлүктөрү Ноорuz майрамын аскердик шаарчада биргеликте өткөрүп, 7 казан сүмөлөк кайнатылды. Майрамдык иш-чара жогорку деңгээлде өтүп, Кыргыз элинин улуттук каада салттары болгон тушоо кесүү жана башка үрп-адаттары көрсөтүлдү. Ошондой эле улуттук оюндарыбыздын бири болгон аркан тартуу боюнча аскер бөлүктөр арасында билеги күчтүү балбандардан куралган командалардын белдеши да уюштурулду. Майрамдык иш-чараны шаңга бөлөгөн дагы бир спорттук оюндардын бири таяк тартуу болду. Мында аскер кызматкерлери, жоокерлер, жада калса, айым аскер кызматкерлери дагы күч сынашышты. Түштүк Батыш оперативдүү командачылыгында алгачкы ирет уюштурулуп жаткан мындай масштабтуу иш-чаранын жүрүшүндө регионалдык армия үйүнүн чыгармачыл тобу тарабынан уюштурулган концерттик программа аскер кызматкерлери, алардын үй бүлөлөрү жана жоокерлердин маанайын көтөрүп, аскердик шаарчаны шаңга бөлөдү. Жалпы журт ынтымакта аман эсен болсун. Амин. Амин. Şeki şekerim, İngilizce suyup kekemin, nege bilmegim, suyumuna tatlı ekenin. Haydasın sen yestanları can. Bahava çok 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 dedi canım, sen için büyük men canım. Ulu düğüneden o ne karıp, ört çalgan kara dojer karıp. Андан сырткары таланттуу аскер кызматкерлери өз өнөрлөрүн тартуулап, элдик ырлар ырдалды. Kazanda sümölü kaynasın, o gelin tas torpun caynasın. Аскердик шаарчадагы Ноорuz майрамы күлкү шаң менен өтүп, өздүк курам кечкисинде ырырдап чер жазышты. Can seni, bu bir romanı da
жанжал